Ассаламу алейкум, урматтуу менин катталуучуларым. Амансыздарбы? Бүгүн сиздерге ушул остеохондроздон кантип кутулуу керектигин көрсөтүп берейин. Мен өзүм кантип кутулганымды айтамын. Мына массажер, ударный массаж дейт. Ушул массажерду алып мен көпкө чейин ушун менен массаж жасаганмын. Бул массаждын насадкалары бар. Мына жумшак. Бул дагы аябай жакшы. Бүт денеге таасир берет. Мына эки омурткага мынандайынан алып келип омурткага коюлат. Мыналысы дагы дөң жерлерди жумшартат. Аябай катып калган жерлер болсо, мына сонун кылып жумшартат бул дагы. Мына зарядный эң сонун жардам берет ушул дагы. Бирок кол менен жасаганга жетпейт. Ушул 1, 2, 3, 4 насадкасы бар. Каалаганын коюп, моюнду массаждай берсе болот. Андан кийин өзүңүздөр ушундай хижама кыла турган өзүңүздөргө коробкасын алып алсаңыздар болот. Хижама жасата турган болсоңуздар, өзүңүздөрдүн алып барсаңыздар дагы болот. Же болбосо өздөрү одноразовый шишелери менен хижама жасап берет. Ушул массаждан дагы пайдалансаңыздар болот. Кандай мойнуңуздарда кандай болуп атат, кантип ооруп атасыздар, ошол жөнүндө кааласаңыздар комментарийге жазыңыздар. Эмне кылыш керектигин сүйлөшөбүз. Нервиңиздер бузулуп, настроениеңиздар түшүп жаткан болсо, ушундай бакка кирип, кичине өзүңүздөрдү алаксызсаңыздар болот. Мына бизде кичинекей алма аябай көп өнү алган. Мынакей. Шагыдан дагы алмасы көп. Азыр бардыгын эле нервтери чарчаган, эмнегедир сөз жакпайт. Ошондо табият бизге жардамга келет. Буларды көрсөңүздөр, кичине алаксып, баш ооруу унутулат. Жашоодогу көйгөйлөр унутулат. Бирок күн ысык, 35, 36, 40 таталап атат. Кыргызстанда. Ийилип турат жаныберлер. Кызыл багалмалар. Гиластар сатылып болду. Түгөндү гиластар. Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр.